Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге болгон окуянын негизинде тартылган Кон-Тики деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башталышы 1920-жылы Норвегиядагы Тур Хейердал аттуу жаш баланын сүрөттөлүшү менен башталат. Ал достору менен муз тилген жерге келип, дароо эле муздан музга секирип отуруп, суунун ортосундагы арага жетип алды. Бирок ошол замат муз кыйшайып, Тур сууга чөгө баштап, достору аны араң куткарып калышты. Бактыга жараша Тур аман калып, үйүндө анын ата-энеси экинчи мындай жоолуктарды кылбоосун эскертип урушуп жатышат. Арадан бир топ жылдар өтүп, Тур Хейердал эр жетип, өзүнүн жубайы менен бирге Полинезиянын аралдарынын биринде жашап жүргөнүн көрөбүз. Саякатчы Тур ал жакта жашаган урууларды изилдеп, бир күнү жубайы менен кайыкта сүзүп бара жатканда, жубайы ага ушул аралдарга адамдар канчалаган кыйынчылыктар менен кантип келип калышты экен деген суроосун салды. Анда Тур бул суроого жооп бере албай, бир топко чейин ойлонуп калды. Ал жөнүндө кызыгып, жергиликтүү уруулардан сурашып, силердин ата-бабаңар кайсыл жактан келген деп сурашса, жашы улгайып калган адам өздөрүнүн ишениминдеги Кон-Тики аттуу кудайын айтып, баардык нерсе чыгыштан келерин, күн, шамал жана толкундар, ошондой эле алардын ата-бабалары да чыгыштан келгенин айтты. Тур андан ары кызыгып, ал жактагы айкелдерди изилдеп, ал жактагы айкелдер Түндүк Америка континентиндеги эстеликтерге окшош экендигин тактады. Арадан жылдар өтүп, Тур Хейердал көптөгөн тарыхый документтерди топтоп, Полинезия аралдарына байыркы адамдар Колумбдун мезгилине чейин эле чыгыштан сүзүп келгенин дээрлик тактап калды окшойт. Бирок Тур Хейердалдын теориясына бир дагы тарыхчы жана илимий мекемелер ишенишкен жок. Анткени тарыхта буга чейин эле Полинезияга байыркы адамдар батыштан келгендиги жазылып, учурда мектеп окуучулары да дал ошол тарыхты окуп жатышкан эле. Эми Тур кайсыл жерге барса дагы анын чогулткан тарыхый фактыларына эч кимдин карагысы да келбей, акыры илимий мекеменин башчысы: "Сенин чогулткан маалыматтарың жетишсиз. Биз бир аз маалымат үчүн гана бүтүндөй тарыхты өзгөртүп жибере албайбыз. Эгер сен өзүңдүн теорияңды далилдейм десең, анда байыркы адамдардай болуп, Түндүк Америкадан Полинезия аралдарына чейин сүзүп барышың керек. Эгер ушундай жол менен өзүңдүн теорияңды далилдесең гана биз тарыхты өзгөртөбүз" дегендей кылды. Аны уккан Тур эч тайманбай 6980 километр аралыкты басып өтүп, өзүнүн теориясын далилдемекчи болуп, өзүнө команда топтой баштады. Бирок ал командасы менен ушундай узун аралыкты аман эсен басып өтө алаарына эч ким деле ишенген жок. Команда чогултууга аракеттенип, моряктарга келип кагаз бетине түшүрүлгөн жыгачтан жасалган кемесин сунуштаса, моряктар мындай иш жүзөгө ашпай турганын айтышып, дароо эле терс бурулушту. Ары жактан алардын сөзүн угуп калган Херман аттуу адам Турдун аркасынан чуркап чыгып, алардын сөзүн угуп калгандыгын айтып, өзү инженер болгондуктан кемени кандай кылып куруу керек экендигин көрсөтүп берди. Херман Турга азыркы учурда муздаткыч оңдоп иштээрин айтып, эгер каршы болбосо өзүнүн командасына кошуп алууну суранды. Көп өтпөй экөө Перуга учуп барышып, ал жактан Тур досторун таап, дээрлик команда да түзүлүп калды. Эми команда түзүлгөнү менен аларда акча каражаты такыр эле жетишсиз болчу. Көп өтпөй аларга бир этнограф кошулуп, баардык нерсени камерага тартуу керек. Документалдуу тасма көп акчаларды алып келет деген сунушун айтты. Тур ага дароо макул болуп, акча каражат маселесин ойлонуп, күндөп-түндөп артынан чуркап жүрүп, Перунун президентине жолукту. Ал президентке өзүнүн теориясын айтып, аны далилдөө үчүн андан жардам керек болуп жатканын айтса, президент макул болуп, баардык керек жарактарын камдап берди. Ошентип Турдун командасы ишти баштап, өз күчтөрү менен кемени кура башташты. Кемени курууда бирден мык колдонулбай, баардыгы аркан жана жиптер менен таңылды. Убакыт өтүп, кеменин курулушу аяктап, алар жөнүндө гезит бетине жазышып, көпчүлүк элдер алар жөнүндө кабардар болуп калышты. Деңизге чыгууга аз калганда Тур жубайына байланышка чыгып, жубайынын каршы болгонуна карабай, "Мен бул жаатта 10 жылдан ашык убакыт короттум. Эми ушул теориямды далилдешим керек" деп жубайы жана балдар менен коштошту. Ошентип Турдун командасын узатып жиберүүгө көптөгөн элдер чогулуп, Турдун эсеби боюнча алар агым менен жүрүп отуруп, Полинезия аралдарына жеткенче 100 күндүн тегереги болмок. Кыймылдаткычтуу кайыктар жыгач кемени жээктен алыстатып сүйрөп койгон соң, Турдун командасы андан ары жолун улады. Эми командадагылар кандай болгон күндө да Тур менен бирге болууга бел байлашып, парустарын ачышты. Ошентип күн артынан күн өтүп, күндөрдүн биринде Тур эң алгачкы коркунучту байкады. Алар албетте акулалар болчу. Эртеси канаттуу балыктарды көрүп таң калышып, кечке мал жаан-чачын менен бороон чапкын жакындап келе жатты. Тур командасына "Биздин кеме бир кыйла чоң, бороон чапкын бизге зыян жеткире албайт" деп тынчтандырды. Бирок бороон чапкын алдаганча күчтүү келип, жыгач кемени каалагандай калчай баштады. Кеменин парусу айрылып, катуу силкинүүдөн Тур сууга да түшүп кетти. Бактыга жараша аны дагы да суудан тартып чыгышып, таң атканча бороон чапкын менен
алышышты. Эртеси ойгонушуп Тур кеменин анча деле кыйрабаганын көрүп командасына дем күч берип кубаттандырды. Херман жыгачтардын майдаланган бөлүктөрүн таап, анан да аркан менен байланган жыгачтар мурдакыдай бекем болбой калганын көрүп, ушул деңизде өлүп кетебизби деп корко баштады окшойт. Күндөрдүн биринде кемеге чоң кит жакындап келе жатканын көрүшүп, Тур дароо эле аны камерага тартып калууга шашылды. Ал китти камерага тарта баштаган кезде мындай шумдукту буга чейин көрбөгөн Херман корккондуктан улам колунан найзаны кармап кыйкыра баштады. Турдун тыюусуна карабай Херман кайтып келе жаткан китке найзаны ыргытып, кит алардын кемесин дароо эле сүйрөп жөнөдү. Бактыга жараша аркан үзүлүп кетип, жыгач кеме чөгүп кете жаздады. Тур Хермандын корккондугун түшүнүп, командадагылар ачуусу келсе да Херманга эч нерсе дешкен жок. Убакыт өтүп, күн санап өздөрүнүн кайсыл аймакта бара жаткандарын эсептешип, багыттарын тууралап жатышты. Ар күнү ар кандай таң калыштуу деңиз жаныбарларын көрүшүп, суу астын чалгындашып, акулалар дайыма аларды тегеренип жүргөнүн байкашты. Тур кемени камерага түшүрүү үчүн жел кайыкка түшүп аралыктан тартып жатып, аны көздөй акулалардын келе жатканын деле байкаган жок. Бир аздан соң командадагылар акуланын келе жатканын байкап калышып, жел кайыкты тартып алганга жетишип калышты. Бир кезде алардын тотугушу негедир сууга секирип кетип, бат эле акулалардын жемине айланды. Тотугушунан айрылып калганына ачууланган командадагылардын бири кемени тегеренип жаткан акуланы аңдып барып, жан кештин Айтор акуланын куйругунан кармады. Ошол жерден сүйрөп чыгышып, ачуусу келген адам бычакты алып, бат эле акуланы сайгылап өлтүрүп салды. Анын каны сууга түшүп, кандын жытын алган акулалар дагы да көбөйө баштады. Бети башына кан чачыраган Херман өзүнө келе албай, үкөгүн көтөрүп чыгып, катып койгон зымдарын алып чыкты. Ал Турдан жалынып суранып, бошоп калган жыгачтарды бекемдеп байлайлы, болбосо баарыбыз тең өлөбүз деп жатса. Аны уккан Турдун ачуусу келип, биз бир да мык же зым колдонбойбуз. Менин теориям таза далилдениши керек деп зымдарды алып сууга ыргытып жиберди. Анда Херман ал жерден кетип жатып, кокусунан буту тайгаланып сууга түшүп кетти. Баардыгы аны сактап калууга далалаттанып, өлгөн акуланын эттерин кемеден алыс ыргыта башташты. Акыры сүзгөндү билбеген Херманга кемедегилердин бири жардамга секирип, экөө тең суудан Кудайдын буйругу менен аман чыгышты. Херман өзүн сактап калган адамга рахматын айтып, ошол жерден Турдун да сууда сүзүүнү билбегендиги анык болду. Күн санап ар кандай белгилерди байкап отурушуп, анан да эсептеп чыгышып, өздөрүнүн туура багытта бара жатышкандыгын, Полинезия аралдарына аз калгандыгын билишип, көңүлдөрү көккө көтөрүлүп сүйүнүштү. Ошентип күн артынан күн өтүп отуруп, акыры 101-күн дегенде жогоруда учуп жүргөн канаттууну байкашты. Көп өтпөй кургактыкта көрүнүп, баардыгы сүйүнүшүп, бирок Тур командасынан жашырган сырын ачыкка чыгарды. Көрсө жээкке чейин катуу толкундар болгон аймак бар экен. Ал аймакты айланып өтүү үчүн дагы 30 күндөй убакыт керек делет. Ошондуктан толкун аркылуу гана өтүү керек болуп, ал аймакта 13 толкун бар. 13-сү эң чоң толкун. Биз чоң толкундан өтүш үчүн оор жүктөрдүн баарын арканга байлап сууга түшүрүп, толкундарды санап отуруп, эң чоң толкунга келгенде арканды кесип жиберип ашып кетишибиз керек деп пландашты. Ошентип план боюнча оор жүктөрдү арканга байлап сууга түшүрүшүп, толкундарды санап 13-толкунду күтүп жатышты. Бирок сууга салган жүктөрү бир нерсеге ийилинип калып, 13-толкунга жетпей эле үзүлүп кетти. Эми адамдарга кармангандан башка айла жок болуп, кеме чоң толкун менен барып суу алдындагы таштарга урунду. Кеме жарым-жартылай талкаланып, бирок адамдар жээкке жетип алышты. Ошентип акыры Тур Хайырдал көздөгөнүнө жетип, теориясы далилденди. Хайырдал өзү бир канча убакыт аралдардын биринде жашап, кийинчерээк Норвегияга кайтып, Контики музейин ачууну чечкен. Ал Контикиге саякат деген аталыштагы китебин жазып, 70 тилге которулган. Тасма Алтын глобус жана Оскар сыйлыктарына ээ болуп, Норвегияда 2012-жылдын эң көп кирешелүү тасмасы жана өлкөнүн бүгүнкү күнгө чейинки эң кымбат тасмасы болуп калды. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.